Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Кореянын президенти Юн Сок Йол менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Кеңейтилген форматта өз ара кызыкчылык туудурган тармактарда эки тараптуу кызматташууну акырындык менен тереңдетүү маселелери талкууланды. Президент Садыр Жапаров жылуу меймандоостук үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргызстан менен Түштүк Кореянын көп жылдар бою калыптанып калган, жыл сайын бекемделип келе жаткан достук жана өнөктөштүк мамилелер бириктирип турганын айтты. Мамлекет башчысы Кыргызстан, Түштүк Корея, Азия Тынч океан аймагындагы артыкчылыктуу өнөктөштөрдүн бири экенин, өлкөлөрдүн ортосунда улуттуу пикир келишпестиктерди жоктугу, эки тараптуу форматта да, көп тараптуу аянтчаларда дагы кызматташтыкты бекемдөөгө, кеңейтүүгө жагымдуу шарттарды түзөөрүн белгиледи. Ал саясий диалогду, анын ичинде өкмөттөрдүн жана парламенттердин деңгээлинде өз ара кызматташууну тереңдетүүгө даярдыгын билдирди. Айрыкча президент Кей жибек жолу демилгесине өзгөчө көңүл бурду. Президент бул демилгени колдоорун баса белгилеп, Кыргызстан аны ишке ашыруу үчүн баардык күч аракетин жумшоого даяр экендигине ишендирип өттү. Өз сөзүндө Кыргызстандын президенти кыргыз жаштарынын Корей маданияты менен тилине болгон кызыгуусу артып жатканын, ошондой эле билим берүү тармагында кызматташуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Мамлекет башчысы биргелешкен жашыл долбоорлорду ишке ашырууга жана кайра жаралуучу энергияны өнүктүрүүгө даярдыгын билдирди. Корея тарапты 2027-жылы өтө турган Бишкек +25 экинчи глобалдык тоо саммитине катышууга чакырып, климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөштө биргелешкен аракеттердин маанилүүлүгүн белгилегенди. Ошондой эле президент Садыр Жапаров Юн Сок Йолду Кыргызстанга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырды.